обойлор ушинтип экранды эки жолу баскан сайын же болбосо экранды блоктон чыгарган сайын ушинтип кооз болуп биринин аркасынан бири алмашып турмакчы. Салам достор, силер менен Билим Бокс жана бүгүн бизде изде таап колдон рубрикасы. Ар бирибиз деле смартфондорубуз бар, чөнтөк смартфондорубуз, телефондорубуз. Ошол телефондордо ушундай ар бирибизде ушундай жакшынакай обойлор турат. Обойлор же болбосо бир туугандар менен түшкөн сүрөттөр, саякатта жүргөн сүрөттөр, жакшы бир кооз жерлерден түшкөн сүрөттөр турат обойлордо. Ошол обойлорду сиз балким ошо жаккан сүрөттөрүңүздүн ичинен бирди тандап бир жумада бир обой алмаштырып турасыз. Менимче бул өтө ыңгайсыз жана өтө туура эмес деп эсептейм. Себеп дегенде ошо обойлорду автоматтык түрдө алмаштыра турган атайын тиркемелер бар. Бүгүн биз ошол тиркемелердин бирөөсүн бекер жана эч кандай реклама жок бир жакшынакай кооз бир тиркемени карап өтмөкчүбүз. Анда эмесе достор, мынакей тиркеме менен кантип колдонуш керек? Тиркемени биринчи шилтеме аркылуу жүктөп же болбосо Play Market'ten жүктөөрдөн мурун бул видеону аягына чейин көрүп, тиркемени кантип колдонуш керек, кантип настройкалаш керек жана кантип туура колдонуш керек үйрөнүп алыңыз демекчимин. Анда эмесе биринчиден жүрүңүздөр тиркемеге кирели. Мынакей тиркемеге киргенде мына бул жакта вы должны включить приложение с живыми обоями, чтобы использовать приложение. Нажмите здесь, чтобы сделать это дейт. Бул жакты базасыз мынакей. Установить фоновый рисунок дейт. Ушуну базасыз. Установить главный экран же болбосо главный экран жана экран блокировки дейт. Мен главный экран жана экран блокировкини тандагыла деп сунуш бермекчимин. Себеп дегенде эки жактан тең алмаштырат альбому. Бул жакта бизде пока альбомдор жок. Келиңиздер жаңы өзүбүздүн сүрөттөрүбүздү же болбосо башка кызыктуу обойлорду ушу альбом кылып кошолу. Бул плюсту басабыз. Альбомдун атын жазышыбыз керек экен деп коелу. My альбомду коелу. Мейли. Немесе сүрөттөрдү кошолу бул альбомго. Мынакей альбомду басабыз дагы, плюс кнопкасын басабыз дагы. Сүрөттү өзүн кошсок болот же болбосо папканы кошсок болот. Биринчи менимче папка эле тандаган оңой деп эсептейм. Себеби ошондуктан папканы тандайбыз да мынакей бул жактан. Бул эки папкада ушундай кооз обойлор бар, ошолорду тандадык. Немесе артка базалы. Мынакей 36 жаңы сүрөттөр кошулду дейт альбомубузга. Жүрүңүздөр мынакей кирели. Мынакей мына бул сүрөттөр кошулду. Мага бул сүрөт көп жака берген жок. Басып турсак ушинтип сүрөт тандалып калат. Бул сүрөт жана бул сүрөт төртү минуттеп бир жолу басып туруп кийинкилерин жөн эле база берсеңиз ошол сүрөттөр тандала берет. Мынакей буларды корзинаны бассак, мынакей мынтип удалить этип таштасак болот. Кереги жок сүрөттөрдү папка тандагандан кийин. Анда эмесе альбомду коштук. Эми изменитти базалы. Бул жактан альбомду экрандагы сүрөттөрдү ар бир 30 мүнөт сайын алмаштырып тур дейт. Ошентип настройка коюп койсоңуз болот. Бул жактан экрандагы сүрөттөр ар бир 30 мүнөт сайын алмаштырат же болбосо ар бир 5 мүнөт сайын дейсизби же 1 саат сайын дейсизби, айтор сиз каалагандай алмаштырып тургандай кылып койсоңуз болот убакыт менен. Мен бул функциясын колдонбойм. Биринчиден бул мага ошо экранды блоктон чыгарган сайын обойлор алмаштыруу гана жагат. Экинчиден менимче бул функцияны өчүрүп койсо батарейканы көп расход кылбайт деген ойдомун. Анда эмесе мынакей меники болсо бул обойду телефонду блоктон чыгарган сайын айтып кеткендей эле жана ошондой эле экранды эки жолу баскан сайын алмаштырып турат. Кийинки болсо бул настройкалар мынакей. Бул жака эч кандай эчтекесине тийбей деле койсоңуз болот. Бир гана бул жактан включить в случайном порядкени бассаңыз көргөзүп кетейин. Мынакей альбомдор мынтип эки жолу баскан сайын экранды ар кандай рандомдо ошо альбомго кошкон сүрөттөр рандомдо алмашып турат. Ал функцияны өчүрүп койсок, обойлор мынтип биринин аркасынан бири альбомдогудай ошо алмашып турат.
рандомдуу эмес. Альбомдо кандай иретте болсо ошол иретте алмашып турат. Немесе андан кийинки настройкасы бул затемнить обои дейт. Саат же болбосо дагы погоданын виджеттери жакшы көрүнбөй кала турган болсо обойлордун экранда сиз мынакей бул затемнить обоини галочка коюп туруп буякты ар кандай бир процент коюп койсоңуз болот. Мынакей 25% коелу дагы байкап көрөлү. Мынакей 25% затемненный болуп калды, караңгыраак болуп калды. Чтоб мынакей бул саат жана ошо погоданын виджеттери жакшы көрүнүшү үчүн жүрүңүздөр. Эгер бул дагы жетпесе дагы карайтып коелу. Мынакей 50%ке карайттык. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай обойлор караңгыраак болуп калды дагы, жазуулар жакшы көрүнүп калды. Кээ бирөөнө жакшы ошону колдонсоңуз болот. Мага көп жага берген жок, андыктан бул галочканы алып коелу. Анда эмесе мынакей калган настройкаларына тийбей деле койсоңуз болот. Калган по умолчанию эле калтырып коебуз. Анда эмесе мынакей обойлор ушинтип экранды 2 жолу баскан сайын же болбосо экранды блоктон чыгарган сайын ушинтип кооз болуп биринин аркасынан бири алмашып турмакчы. Анда эмесе ошо достор, силерге сунушум ушу. Бул тиркемени издеңиз, табыңыз жана колдонуңуз деп сунуштамакчымын. Силер менен адатта билим бокс болду. Бул болсо изде, тап, колдон рубрикасы. Видео жаккан болсо класс базабыз, комментарий жазабыз жана каналга жазылганды унутпайбыз достор. Анда эмесе көрүшкөнчө.